Бишкек шаарына жакын жайгашкан Новопавловка айыл өкмөтүнүн Ак Ордо конушунда 2 унаа бет маңдай кагышкан. Окуя конуштун Гагарин көчөсүндө кечээ 11 февралда кечки саат 22:24 чамасында болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын Кайгул милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, кечээ 11 февралда болжол менен саат 22 чамасында 1989 туулган жаран өзүнүн Nissan Primera үлгүсүндөгү унаасы менен Гагарин көчөсү менен батыштан чыгышты көздөй бара жатып, Урмат көчөсүнүн кесилишинен өткөндөн кийин карама каршы багытта келе жаткан BMW 523 үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. BMW унаасынын айдоочусу 2001 туулган жаран болгон. Кырсыктын кесепетинен окуя болгон жерде 4 киши каза болуп, 2 жабырлануучу ооруканада деп билдиришти милициядан. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча комитеттин төрага орун басары болуп Кубатбек Бороновдун ордуна вице-премьер Эркин Асрантиев дайындалды. Бул тууралуу комитеттин 2-жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Эскерте кетсек, комитеттин төрагасы өлкө башчы, анын 2 орун басары бар. Бири мамлекеттик органдар болсо, экинчиси бизнес өкүлү. Жарлыгыма ылайык төраганын орун басары болуп вице-премьер Эркин Асрантиев дайындалды. Ага чейин бул кызматты Кубатбек Боронов ээлеп келди, деди президент. Жээнбековдун айтымында бизнес акыйкатчы институтунун түзүлүшү менен Робин Орд Смит да комитетке кирген. Айта кетүүчү жагдай, Асрантиев өткөн жумада экономика тармагын тескей турган вице-премьер болуп дайындалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан ЭАЭПке мүчө өлкөлөрдөн товарларды салык төлөмдөрүн төлөбөй алып келүү боюнча коррупциялык схема аныкталды. Бул схеманы экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери уюштурганын УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. 2017-2018 жылдары аталган кызматтан Ысык Ата жана Аламүдүн районундагы бөлүмүнүн кызматкерлери кызыктар тараптар менен көмүскө бүтүмгө келип, Кыргызстанга ЭАЭПке мүчө өлкөлөрдөн 127 миллион сомго товар импорттоону уюштурушкан. Муну менен катар мамлекетке салык төлөбөй 15 миллион чыгым келтирген. Мындан тышкары аталган кызматкер Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө алынган BMW X5 үлгүсүндөгү унааны колдонгондугу аныкталды. Ведомствонун жетекчилиги тарабынан 2018 жылы ноябрь айында ал кызматынан чектетилип, бул ишке тиешеси бар адамдарга карата сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында мурунку кызматкер жазык кодексиндеги 319-берени коррупция боюнча айып тагылып, 6 февралда Октябрь райондук сотунун чечими менен УКМКнын убактылуу кармоочу жайына 2 айга камалды деп айтылат маалыматта.